8 bölüm. Ошол күндөрдө Исанын жанына дагы көп эл чогулду. Бирок алардын жээрге тамагы жок болчу. Ошондо Иса шакирттеринин жанына чакырып, элге боорум ооруп жатат. Алар 3 күндөн бери менин жанымда жүрүшөт. Жей турган эч нерселери жок. Эгерде аларды үйлөрүнө ачка кое берсем, жолдо алсырап калышат. Анткени алардын кээ бири алыстан келишкен деди. Шакирттер ага бул ээн жерде алар тойгудай нанды кайдан тапмак элек дешти. Ошондо Иса алардан силерде канча нан бар деп сурады. Алар 7 дешти. Ошондон кийин Иса элдин жерге отуруусун буйруду. Анан 7 нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирип, нанды сындырды да элге таратып бериш үчүн шакирттерине берди. Шакирттер нанды элге таратып беришти. Аларда бир аз майда балык да бар эле. Иса Кудайга ыраазычылык билдиргенден кийин балыктарды да таратып берүүнү буйруду. Бардыгы тое жешти. Артып калган нанды чогултканда 7 себет болду. Тамактангандардын саны 4000ге жакын эле. Андан кийин Иса элди таратты. Ошол замат ал шакирттер менен кайыкка түшүп, Далманут аймагына сүзүп келди. Фарисейлер чыгып Иса менен талаша башташты. Аны сынаш үчүн асмандан жышаан көрсөтүшүн талап кылышты. Ошондо ал оор күрсүнүп, бул муун эмне үчүн жышаан талап кылып жатат? Силерге чындыкты айтып коеюн, бул муунга жышаан көрсөтүлбөйт деди. Анан Иса алардын жанынан кетти да кайрадан кайыкка түшүп, наркы өзгө сүзүп кетти. Шакирттер нан алып алууну унутуп калышты. Кайыкта алардын жанында бир эле нан бар болчу. Ошондо Иса аларга байкагыла, фарисейлердин жана Ироддун ачыткысынан сак болгула деп эскертти. Шакирттер болсо өз ара наныбыз жок болгон үчүн ушинтип айтып жатат деп сүйлөшүштү. Иса муну билип алып аларга: "Силер эмне үчүн наныбыз жок деп жатасыңар? Дагы эле түшүнө элексиңерби? Дагы эле биле элексиңерби? Дагы эле жүрөгүңөр таш боюнчабы? Көзүңөр бар туруп көрбөй жатасыңарбы? Кулагыңар бар туруп укпай жатасыңарбы? Эмне? Эсиңерде жокпу? Мен 5 нанды 5000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет болду эле?" деди. Алар ага 12 дешти. Ал эми 7 нанды 4000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет болду эле? 7 дешти. Ошондо Иса аларга: "Кантип түшүнбөйсүңөр?" деди. Алар Бетсаидага келишкенде, Исанын алдында бир сокур кишини алып келишип, "Буга колуңду тийгизип кой" деп өтүнүштү. Иса сокурду колунан жетелеп кыштактын сыртына чыгарды да, анын көзүнө түкүрүп, үстүнө колдорун коюп, "Бир нерсе көрүп жатасың?" деп сурады. Ал айланасын карап, дарактарга окшогон ары бери өткөн кишилерди көрүп жатам деди. Ошондон кийин Иса анын көздөрүнө кайрадан колдорун тийгизип, ага айланасын кароону буйруду. Сокур адам айыгып, бардыгын ачык көрө баштады. Анан Иса ага: "Кыштакка кирбе, муну эч кимге айтпа" деп аны үйүнө жөнөттү. Иса шакирттер менен бирге Филипптин Кейсариясына тиешелүү айылдарга жөнөдү. Жолдо ал шакирттеринен "Эл мени ким деп эсептейт?" деп сурады. Алар мындай деп жооп беришти: "Бирөөлөр чөмүлдүрүүчү Жакан деп, бирөөлөр Илияс пайгамбар деп, дагы бирөөлөр мурунку пайгамбарлардын бири деп эсептешет." Ошондо Иса алардан: "Ал эми силер мени ким деп эсептейсиңер?" деп сурады. Петр ага: "Сен Машаяксың" деп жооп берди. Ошондо Иса аларга өзү жөнүндө эч кимге айтпоону эскертти. Анан Иса шакирттерине: "Адам уулу көп азап чегиши, аксакалдар, ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар тарабынан четке кагылышы, өлтүрүлүшү жана 3-күнү күнү тирилиши керек" деп түшүндүрө баштады. Иса бул жөнүндө аларга ачык эле айтты. Ошондо Петр Исаны четке чакырып ага каршы болду. Бирок Иса шакирттерине бурулуп, Петрге: "Кет жанымдан, шайтан! Анткени сенин ойлоруң Кудайдын эмес, адамдын ойлору" деп тыюу салды. Ошондон кийин Иса эл менен бирге шакирттерин да жанына чакырып мындай деди: "Ким менин артымдан жүргүсү келсе, ал өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн жана жакшы кабар үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Анткени адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, андан ага кандай пайда? Же адам өз жанын куткарып алуу үчүн кандай кун төлөй алат? Бул бузулган күнөөкөр муундун алдында ким менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, өзүнүн атасынын даңкы менен, ыйык периштелер менен келгенде, адам уулу да ошол адамдан уялат."